100 миң деген адамдар ооруду. Миллиондогон адамдар жардамга муктаж болду. Ошол маалда, ушундай эл кыйналып турган маалда өкмөттүн башчысы мен иштегим келбейт деп таштап чыгып кетти. Бул эмне деген жоопкерсиздик? Бул эмне деген ошол киши премьер-министр 3 жыл креслодо отурду. Эмне 2 жылга чыдабай калды? 2 айга чыдабай калдыбы? 2 айга. 2 айда бүт келген жардамдарды иреттеп, ордуна жеткизип, күнү түнү жатпастан, күнү түнү уктабастан, башкаларды да уктатпастан, чуркап жүрүп иштеп, канчалаган адамдардын өмүрүн сактап калса болот эле го. Болот эле го. 1,5 миң адам өлдү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ошо 1,5 миң адамда 1,5 миң тагдыр, 1,5 миң адамда канча кайгы болду. Ал эми биздин премьер-министр болсо, эч нерсе болбогондой, жумуш таштап коюп чыгып кетти. Эмнеге биз ушуга жөн карап отурушубуз керек? Эмнеге жөн карап отурушубуз керек? Ошо 1,5 миң адамдын арасында, урматтуу шайлоочуларым, мен ушуну айтып атканда улуу тунганымдын себеби, мен да көзүмө жаш келип атат. Мен өзүмдүн бир тууган агам каза болду. 58 жаштагы. Мүмкүн биздин премьер-министр, мен башкаларды да мисал кылбай, өзүмдү мисал кылып атам. Мүмкүн биздин премьер-министр жакшы иштегенде, кетпегенде, чуркап иштеп, күнү түнү иштеп, элди сактап калам деп аракет кылганда, мүмкүн менин агам жашап калар эле. Кудду ушундай ойдо болуп атпайбы? Ар бир 1,5 миң адамдын тагдыры. Больницаларга барганда күтүп калып аттык го. Мен өзүм жеке мына аялым экөөбүз больницага барсак, күтүп атышат 10 чакты адам. Эмне болду? Киргизбей атат. Качан киргизет экен? Азыр тиякта адамдар өлүп чыгат экен, ошонун ордуна киргизет экен. Мына ушундай кайгыга кабылган маалда таштап кеткен адам, эң чоң бийликтин башында туруп таштап кеткен адам. Эмне деш керек аларды? Ошондуктан биз жоопкерчиликтүү адамдарды бийликке алып келишибиз керек. Жоопкерчиликтүү эл алдындагы. Элибиз ошол күндөрдү эстен чыгарбастан, бүгүнкү жанакы элди алдаган, журтту алдап, башын айланткан 2 миң, 3 миң сом, 5 миң сом, же болбосо бийликтин коркутуп турган камчысынан коркпостон, эл үчүн, журт үчүн иштей турган балдар шайлагылачы элим журтум. Өзүңөргө гана керек го бул. Өзүңөр ошо бирөөнүн добушун сатып берип, башка бирөөнүн убалына калбагылачы. Эгерде Кудай буйруп, Алла Таалам буйруп, биздин Мекенчил партиясы жогорку мандаттарды алып, 65 мандатты алып, өкмөттү түзүп кала турган болсок, биз күнү түнү башыбыз менен жер казып болсо дагы элдин проблемасын чечебиз. Жок акчаны табабыз. Бар акчаны үнөмдүү иштетебиз. Коррупциялык жол менен мамлекетти тонуп аткандардын колдорун чабабыз. Мына ушинтип гана результат кылабыз. Башка результат кыла албайсың. Алардын башынан сылап сыйпап, сен эми мамлекетти тонобой эле койчу, сен эми жебей эле койчу деп коррупционердин башынан сылабайбыз. Болду эми туруп тур, эми сен туруп тур деп. Тургузбайбыз аны. Жегенин кустурабыз биринчиден. Экинчиден өзүн коомдон тазалайбыз, жоготобуз, же түрмөгө жоготобуз, же башка жака кууп кетиребиз.